бирөөбүзгө финансылык абалыбыз жакпайт, бирөөбүзгө адамдар менен болгон мамилебиз жакпайт, ден соолугубуз жакпайт бирөөбүзгө. Биз ошонун себептерин сырттан издей берет экенбиз. Башкача айтканда, алма багындагы алмаларды жулуп салып, алмурут күткөндөй болуп. Да образно элестеткенде мындай бир окуяны мисал келтирсек болот, биз кандайча ката кетирип атканыбызды жакшылап түшүнүш үчүн. Бир киши үйүнөн машинасынын ачкычын издеп атса, свет өчүп калат экен да, анан баары капкараңгы болуп эчтеке көрбөй калат экен. Колунда же спичкасы жок, же фонариги жок. Анан ал көчөдөн фонардын күйүп турганын көрүп калып, ой, жакшы болбоду, тигил жарык жерге барып анан издейин деп, анан фонардын астына барып издей баштайт экен. Кошунасы өтүп баратып, анан аны көрүп, ал дагы жардам берип издешет экен да. Анан экөөлөө издеп табышпайт экен. Анан кошунасы сурайт экен: "Ачкычты кайдан жоготтуң эле?" деп. Анан үйдөн дейт экен. Анан сен эмне жиндисиңби, үйдөн жоготуп алып анан көчөдөн издейсиңби деп. Ошондой эле болот экен да, биз жашоодо деле ушундай эле кылат экенбиз. Ачкычты үйдөн жоготуп, жарык жерден издегенде эле биз себептерди ички дүйнөбүздөн издебей, сырткы дүйнөбүздөн издей берет экенбиз. Биздин ички дүйнөбүз сознаниядан, подсознаниядан турат. Сознание бул биздин акылыбыз, биздин мээбиз да, китеп окуйбуз, жазабыз, сүйлөйбүз, ойлонобуз, тамак ичебиз. Башкача айтканда, сознательно жасап аткандардын баары ошо мээбиз аткарып турат. А биздин азыр каныбыз жүгүрүп жүрөт, боорубуз, жүрөгүбүз, бөйрөгүбүз иштеп атат. Организмде болуп аткан азыркы процесстердин баарын ошо подсознание аткарып атат. Биз аларды контролдобойбуз, алар неосознанно эле боло берет. А сознание биз менен кошо ойгонуп, биз менен кошо уктаса, а подсознание 24 саат бою тынбай иштеп турат. Бул мындай өтө чоң тема да, мунаны өтө көп маалыматтар бар. Биз подсознание менен сознание бизге кандай таасир берерин түшүнүп алсак эле бизге жетиштүү. Сознание 20%, подсознание 80% жашообузду калыптандырып турат. Биздин ойлорубуз ишенимге айланып подсознанияга чогула берет. Компьютерге салыштырып караганда, биздин акыл монитор болсо, подсознание оперативная система памяти. Сознание менен подсознаниянын айырмасы, сознание, акыл дайыма күнбөнү санап талашып турат экен. А подсознание дайыма баарына макул болуп турат, спорт этпейт. Биздин акыл эс, ошо сознаниябыз, мээбиз, кол, бут жана башка органдай эле, ал дагы орган. Мээни дагы дайыма тренировка кылып турушубуз керек. Мээ менен тренировка кылбасак, мээни иштетпесек, ойлонгусу келбей баштайт, хламга айланып баштайт. Дайыма тренировка кылып туруш керек. Антпесе мээ деградация болуп баштайт. Дайыма непривычный иштерди кылып турушубуз керек. Бир эле нерсени дайыма жасай берсең, деградация башталат. Ошон үчүн чет тилдерди үйрөнүп, китеп окуп, мурда жасабай жүргөн иштерди жасап турушубуз керек. Телевизордон эле үйрөнүп алсам болот деп ойлобо. Телевизор бул зомби бокс, ЭУД, электронный уменьшитель дохода дейт. Канчалык телевизорду көп көрсөң, ошончолук кедей болосуң дейт. Анткени телевизордон көбүнчө негативтерди көргөзөт. Телевизорду иштетип коюп уктаган дагы аябай зыяны, коркунучтуу. Анткени телевизордо болуп аткандардын баарын подсознание жазып алат да, анан жашооңду түзүп берет. Ошол жашоону. Устойте стражникам у ворот своего разума дейт. Акылыңардын дарбазасынын кароолчусу болгула дейт. Силерди ылдый тарткан негативтерди укпай, позитивдүү гана уккула. Баары манифестация процессине таасир берет. Подсознание баарына макул боло берет. Ал биздин эң жакын жардамчыбыз. Эс сер деп эле баарын аткарып бере берет. Эмне жаман, эмне жакшы түшүнбөйт, эмне чын, эмне калп экенин айырмасын билбейт. Элестеткиле лимонду. Аны бычак менен экиге бөлүп, оозуңарга алып келип тиштегениңерди элестеткенде эле шилекей агып кетет. Подсознание элестеткенге эле ишенип, шилекей бөлүп чыгат. Оюбузда кычкыл нерсени сезебиз. Визуализация ошентип эле иштейт. Подсознаниянын жардамы менен өзүбүздүн жашообузду каалагандай түзүп алсак болот. Асель Сыдыкованын визуализация кылып жүргөнү толугу менен орундалыптыр. Ал посудомоечница болуп жүргөндө эле сен аны визуализация кылып жүрчү экен. Сен эгер ишенбесең, андай болушу мүмкүн эмес деп ойлосоң, подсознание ошону дагы аткарып берет. Биз телефонго эмнени загрузка кылсак, ошону көрөбүз. Ошондой эле подсознание эмнени
подсознанияга эмнени загрузка кылсак, ошонун баарын СССР деп иштетип бере берет. Ошондуктан подсознанияга киргизгендерди өтө байкап, абайлашыбыз керек. Эмнени ойлосоң, сүйлөсөң, уксаң, ошонун баарын подсознанияга кире берет. Мен бай боло алам, мен максатыма жетем деген сөздөрдү көп айтышыбыз керек ошон үчүн. Мухаммед Али деген боксер билген экен подсознание жөнүндө. Ал дайыма "Я самый лучший из лучших" деп, мен баарынан күчтүү боксермун деген аффирмация айтып жүрчү экен. Чындыгында андан да күчтүү боксерлор болгон экен, бирок өзүнүн аффирмациясы менен ал дайыма баарын утуп жүргөн экен. Компьютерибизге, башкача айтканда подсознаниябызга эмнени загрузка кылсак, ошол жашообузда чындык айланат. Көбүнчөбүздө биздин жашообузду бизди токтотуп, ылдый тартып турчу ишенимдерибиз башкарып алат. Ойлоруңду контролдоп тур. Контролдогондо түшүнөсүң кандай ой жүгүртүү болуп атканын. Баарын деле негативдик ой келет, бирок ошентсе дагы контролдоп турушубуз керек. Биз эмнени угабыз, ойлонобуз, ошонун баарынан манифестация болуп турат. Кээ бир адамдар өзүнүн мээсин мусорный бакка айлантып алышкан. Негативдерди деле уга беришет. Алар подсознанияга кирип калса, жашооңо таасир берет. Бала чакаңа да таасир берет. Айтып аткан адам негативдерин сага куюп берип коюп кетип калат. Ошон үчүн эч убакта мээңди мусорный бакка айлантпа. Эч кимге өзүнүн мусорлорун салганга жол бербе. Досуңбу, тууганыңбы, коллегаңбы, неважно, эч кимге мусор салдыртпа. Ал мусорлор акыл эсиңди жаап салат. Организмде калып калат. Эч качан угуп коеюн деп эле уга бербеш керек. Ал сенин негативиң болуп калат. Эгер жакын адамдарың келип, мусорлорун куюп баштаганда туруп кет. Сен бак эмессиң, жылбай бир жерде тура бергендей. Мен кетишим керек, бошой аттым эле деп укпай кой. Сенде тандоо бар. Бир-эки жолу ошондой кылсаң эле, алар деле түшүнүп, сен укпай атканыңды түшүнөт дагы, андан кийин айтпай калышат. Кантип подсознаниябызды өзүбүз үчүн колдонсок болот? Ага жаңы файлдарды загрузка кылышыбыз керек. Биринчи способ аффирмация. Бул декларация, жакшы сөздөр. Мен ийгиликтүүмүн, менин бизнесим гүлдөп, өнүп, өсүп атат деген сыяктуу. Аффирмация бизди артка тартуучу ишенимдерибиз менен күрөшөт. Мен жылына 1 миллион иштеп табам, мен дүйнөлүк деңгээлдеги спикермин деген сыяктуу аффирмацияларды айтсаң, мээң сени менен талашат. Кайдагы миллион? Сен кантип эле спикер болуп калмак элең деген сыяктуу ойлор менен. Мээңди жеңип чыгыш үчүн эң негизги эреже сыры. Повторение и постоянство дейт. Кайталоо, дайыма туруктуулук менен дайыма кайталап турушубуз керек. Бул оңой эле дейт. Негизи адам оңой нерсени баалабайт экен. Аффирмация айтып баштаганда мээ алаксытат, айнытат. Бирок кечке эле айта берсең, уверенный боло баштайсың. Мен жылына 1 миллион доллар иштеп табам деп кечке эле айта берсеңде подсознанияга кирип калат экен. Анан действие кылып баштаганда результат болот. Аффирмацияга визуализацияны кошобуз. Башкача айтканда, даана образдын элестетебиз. Эң сонуну биз ал маселе кантип чечилерин, эмне кылыш керектигин билбей, түшүнбөй деле койсок болот экен. Подсознанияга киргенде баары өзү эле болуп баштайт экен. Кыялды ишке ашыра турган керектүү кырдаалдарга кезигебиз, керектүү адамдар менен жолугабыз, туура убакытта, туура жерде болуп калабыз. Подсознаниянын кандай иштерин түшүнүп алсак, компьютерибизге керектүү маалыматтарды киргизип алсак, алардын баарын ишке ашырып берет. Подсознание бизге дайыма баш ийип иштеп берет. Подсознаниянын жардамы менен эмнени кааласак, кандай жашоону кааласак, баарын жасап алсак болот.